Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 26 мектеп онлайн окутууга өткөрүлдү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, коронавирус аныкталгандыгына байланыштуу Бишкек шаарында 16 мектеп, Чүй облусунда 10 мектеп карантинге жабылган. Ал эми республикалык штабтын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 19 январга карата коронавирус 870 адамдан жаңы аныкталса, акыркы суткада 201 бейтап илдеттен сакайып, 2 бейтап каза болду. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 192.158 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 181.426 киши айыгып чыкса, 2.838 киши каза болду. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровго кайрылды. Элчи кайрылуусунда Кыргызстанга кызматтык иш сапар, анын ичинде июнь окуясы боюнча көрсөтмө берүү үчүн келген деген. Адахан Мадумаровго каршы көрсөтмө бергени келди деген сөздөр туура эмес экендигин билдирди. Мындан 2 жыл мурда Адахан мырзанын мени элчиликке сатылып кетти деген сөзү боюнча маалымат жыйында берген жообум 2 жылдан бери үзүлүп кескиленип, Адаханга каршы колдонулуп жүрөт. Кечээ тергөөчүлөрдүн ошол сөздү тактап коелу дегенде макул болгонумду кайрадан бийлик дагы, Адахан дагы саясатташтырып жатат, деди Бекназаров. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров 17-18 январда 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча башкы прокуратурада сурак берип чыккан. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча сурак берип жаткан Адахан Мадумаров 18 январда сурактан чыккандан кийин эртең жеке жолугушуулар болот экен. Бир азамат Мадумаровго каршы сүйлөп берем деп келген экен деп айткан. Адахан Мадумаров 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон Кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары суралып баштаган. Санкт-Петербургтун түштүгүндө 41 жаштагы Кыргызстандын жаранынын катышуусунда травматикалык тапанчаны колдонуу менен болгон чыр-чатак тууралуу массалык маалымат каражаттарына чыккан маалыматка байланыштуу элчилик маалымат таратты. Маалыматта айтылганда 2021 жылдын 16 январында автосервистин кызматкери болуп саналган Кыргыз Республикасынын жараны менен автосервистин кардарынын ортосунда чыр чыгып, анын жүрүшүндө кардар тарабынан ок атылган. Кыргызстандык жаран травматикалык жаракат алып ооруканага жеткирилген. Шектүү милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, ага бейбаштык боюнча Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 213 беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон.